Ассаламу алейкум достор, тарихка болгон саякатыбызды улайбыз. Алгач бул видеону көрүңүздөр, андан кийин баштайбыз. Тамыла өтө катуу эскертип кетиңизчи. Өзүбүздүн эле Бишкек жергесинин тоолуу жактарында 5 күнгөй Кой Таш, Сокулук, Первомайский жана башка жерлерден адамдар үй алса, ал адамга түштүк тараптан болуп калса ошол адам дейт, үйдүн ээси сатып алган, же келген. Ал жактын эли эч эле жашатпай үйлөрдүн айнектерин сындырганга чейин барат дейт. Машиналарына, унааларына тийишип жана башка зулумдук кылат. Үй алган адам үйүн акыры сатып куулуп чыгат. Ошон үчүн көп адамдар эле ал жактан жер албайт, эли жаман деп бушулгандай дейт. Арам нерсе. Сиз жерди коргодай кимсиз сизге? Кудай таанам сизге же мамлекетибиз сизге бир полномочия, укук бердиби ошентип жашатпа деген. Калыздамлага жазылган бул каттан кийин мен дагы Сары Өзөн чүйдүн тарыхына же болбосо эки элди эриктирбей, бир элди бириктирбеген ички душмандарыбызга тарых барактарын ачкым келди. Кылымга арткан тарыхтарды айтпай эле коеюн. Болжол менен 300 жыл мурдагы эле кыргыздын тарыхына көз чаптыралы. Кайран кыргыз бөлүнүп жүрүп далайлаган жерлерди жоготконбуз. Манас атабыз Алтайдан келип биринчи эле Алоокей ханды айдаган Анжиан шаарында 1738 жылы Тынай бий Атаке деген уулду болот. Анжиан жергесинде балалык кези өтүп, бой жеткен Атаке өз курдуу балдар менен атасы Тынай бийдин аскер башчысы Эр Солтонойдун колунда машыгуудан өтөт. Атаке ат үстүндө найза сайып, шылк этме салгылашуу жолдорун үйрөнөт. Ошол кезде Жуңгар хандыгы кыргыздар жашаган Ысык көл, Чүй, Талас аймактарын басып алган эле. Жуңгарлардын кыргыздарга болгон чабуулу өтө катуу болуп, өзгөчө жырткычтык кан төгүү менен коштолгон. Күчтүү Жуңгар мамлекетинин ири аскердик күчтөрүнө чыдабаган кыргыз уруулары өз мекенин таштап, туш-туш тарапка чачырап, журт которууга аргасыз болушкан. Тынай бий Атаке эр жетсе түндүк кыргыз жерин жуңгарлардан бошотууга тарбиялайт. Бул максатка жетүү үчүн таластык Саруу Олжекенин баласы Бирдике менен бирге бир топ жигиттердин башын кошуп, аларды ат үстүндө жүрүүгө, жаа тартып, мылтык атууга үйрөтүп, жуңгарларды кыргыз жерлеринен бошотууга бел байлашат. Жуңгарлардын күчтүү ханы Галдан Серен 1745 жылы дүйнөдөн кайткандан кийин мамлекеттеги биримдик начарлап, мураскорлордун ортосунда кандуу согуш башталат. Бул абалдан пайдаланып, Атаке менен Бердике Тогуз-Тороо аркылуу таласка ашып, андан жуңгарларды талкалап, аймакты бошоткон. Атаке менен Бердике баштаган кыргыз жоокерлери жан аягы согушта жеңип чыгып, калмактарды чегинүүгө мажбур кылган. Чүйрөнүн биротоло бошотуу үчүн чечкиндүү салгылашуу Токмоктун түндүк тарабындагы Көк Жар капчыгайында болот. Ушул салгылашта Атаке эр жүрөктүүлүгүн көрсөтүп, жуңгарлардын атактуу баатыры Доргулду аттан ыргыта сайып, башын алат. Башчысынан ажыраган жуңгарлар туш келди качып, жеңилүүгө аргасыз болушкан. Атакенин жигиттери согушту улантып, чоң кеминди бошотуп, Торайгыр ашуусу аркылуу Ысык көл өрөөнүнө түшүп, көлдүн түндүк тарабын душмандардан бошоткон. Андан кийин да Атаке баатыр далайлаган согуштарда эрдигин көрсөтүп, түндүк кыргыздарга бий болот. Муну менен менин айтарым, ошол кезде Атаке баатыр баштаган жигиттер Анжиандан согушка аттанганда, кийинки урпактарыбыз түндүк түштүк болуп бөлүнөт деп үч-уктаса түшүнө кирбесе керек эле. Бөлүнүп жүрүп, Атаке баатыр чоңойгон Анжиан шаары азыр башка өлкө. Бөлүнүп жүрүп, Манас атабыз төрөлүп чоңойгон Алтай башка өлкө азыр. Каттуу тийсе дагы айтарым, айыл аксакалдары арак ичпей, жаштарды жакшы жакка тарбияласак.